Өз эфирде күндеми маалыматтык программасынын толтурулган чыгарылышын мен Айбек Исабеков таныштырам. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Байларга байлыгын легалдаштырууга чакырык ташталды. Кыргызстанда жеке жарандардын активтерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзамы 1-июлга чейин иштейт. Садыр Жапаров Бишкекте өткөн Ауганстан боюнча аймактык диалогдун катышуучулары менен жолукту. Кеңешмеге 8 мамлекеттин коопсуздук кеңештеринин жетекчилери жана атайын өкүлдөрү катышты. Жалалабадда Куттуу эл улуттук форумунун алкагында жылдызы жанган Жалалабад аталышындагы иш-чара өттү. 2 айылды электр энергия менен камсыздайт. Аксы районунун Каражыгач айыл аймагында алгачкы жолу курулуп жаткан Чакан ГЭС быйыл ишке берилет. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасында жүргүзүлүп жаткан административдик аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын өркүндөтүү боюнча эксперттик жумушчу топ түзүү жөнүндө тескемеге кол койду. Эксперттик жумушчу топтун курамына Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын, министрликтердин, администрациялык ведомстволордун өкүлдөрү, президенттин облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери, ошондой эле президенттик администрациясынын түзүмдүк бөлүмдөрүнүн өкүлдөрү киргизилген. Президенттин тескемеси менен эксперттик жумушчу топко 2024-жылдын 1-апрелине чейинки мөөнөткө Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан административдик аймактык реформанын алкагында жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын 2022-жылдын 30-июнундагы номер 224 Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча иштер жөнүндө чечими менен түзүлгөн ведомстволор аралык жумушчу топтун кароосуна өткөрүп берүү тапшырылат. Кыргызстан бай жарандарынан кур эмес, алар миңдеп саналат. Бирок бул байлыгы, бийлиги бар жарандардын капиталы кайда жана алардын байлыгы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн иштейби деген суроо жаралат. Буга улай мамлекет башчы Садыр Жапаров Фейсбуктагы расмий баракчасына билдирүү калтырып, анда ал өзүнүн мүлктөрүн өзүнө каттатып, канча мүлкү бар экендигин ачыктады. Анын негизинде башкаларды да тапкан кирешелерин легалдаштырууга чакырык таштап, алардын байлыктарына мамлекет кепил болуп берерин убадалады. Кыргызстандагы байлардын мүлкүн тапкан кирешесин легалдаштыруу мыйзамы 1-июлга чейин күчүндө болот. Президент Садыр Жапаров жарандарды ага чейин кечикпей легалдаштырып, үлгүрүп калууга дагы бир ирет чакырык жасады. Ал үчүн биринчилерден болуп өзүнүн мүлкүн өзүнө каттатып, башкаларга үлгү болуу ниетин Facebook баракчасына жазды. Мен 2005-жылы жогорку кеңешке эл өкүлү болуп бизнес чөйрөсүнөн келгем. Бул сүрөттө турган имаратты 2005-жылы жаңыдан куруп баштап, 2010-жылы бүткөнбүз. Апрель ыңкылабынан кийин Ата журт партиясынын штабы катары колдонгонбуз. Кийин биз оппозиция болгондугубузга байланыштуу куугунтукталып, 2020-жылга чейин бул имарат толук кандуу иштебей турду. Бирок ошентсе да жер жана имарат үчүн салыктарын өз убагында толук төлөп келдик. 2020-жылы президенттик штаб катары колдондум. Андан бери толук кандуу иштей баштады. Албетте жогоруда айткандай менин имараттарымда мурда башка бирөөлөргө катталган эле. Эми легалдаштыруу мыйзамынын негизинде өзүмө каттаттым. Мен өзүм башкаларга үлгү көрсөтөйүн деп биринчилерден болуп легалдаштырдым. Кыскасын айтканда бардык мүлктөрүмдүн баасы $20 миллион тегерегинде болот экен. Легалдаштыруу үчүн мамлекетке 1 миллион сом төлөп бердим. Президенттин билдирүүсүндө жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзамынын негизинде чет өлкөлөрдөгү капиталдарын Кыргызстанга которууга үгүттөп, мамлекет алардын байлыктарынын коопсуздугуна 100% кепил болуп берерин кошумчалаган. Эми мен кыса ошо чыгарганы жакшы болсо керек. Туура дейм, туура көрөм. Качанга чейин жеп жүрөт эле. Жанакы уурдагандар, эми ачып атканда көмүскө каткандар, алардын баары тең иштеп атат да. Бизге сон жөнөкөй адамдар кыйналып жатат. Пенсияга жетебиз, жетсек пенсия болсо кичинекей. Калгандардын чоң да. Мен мисалы Садыр Жапаровду абдан туура дейм. Колдойм, эки колдоп. Буга чейин эч ким колдогон эмес. Эч кимне кылган эмес. Ооздар эле сүйлөчү алардыкы. Бүт эле депутаттар эме да. Мүлктөрү бар,
Аны элдин баары эле билсе керек. Биз деле мисалы коомдо жүрөбүз, эмеси билебиз да, мисалы жаакка барып каласыз, бияка барып калабыз, анан угуп каласың да, бул здание тигиники, тиги здание тигиники депчи, мисалычы. Эми аттарын атап деле кереги жок го, негизи айтам да. Аны эми ошолордун баары чыгарабы, чыгарбайбы, вот ошол вопрос да. Көпчүлүккө маалым болгондой, Кыргызстан байлыгы бар инсандардан кур эмес. Алардын айрымдары өздөрүнүн мал мүлкүн жана тапкан кирешесин ачык айтуудан карманып, жаап жашырып келишет. Өзгөчө жеке байлыктарын ачыктоодон кооптонуп, жакын адамдарына каттатып келгени анык жана көпчүлүк мындан кабардар. Деген менен бул мыйзам өлкөнүн кызыкчылыгы, мамлекеттин пайдасына экени белгиленүүдө. Абдан туура чакырык. Тилекке каршы мына бул мыйзам 2 жылдан бери иштеп жатат. Дагы мына июнь айына чейин узартты. Бирок буга чейин тилекке каршы массалык түрдө эң башкысы ошол ири коррупция менен же болбосо ири чоң алдамчылык болобу же кем байлыктар сатуу болобу ушул бир мыйзамсыз жол менен ири өлчөмдө ири байлыктар топтогондор бүгүнгө чейин андай мыйзамды колдонуп легалдаштырганы жок. Ооба, кээ бизнесмендер же башка бир жарандар кандайдыр бир легалдаштыруу аракеттерин көрүп атат, бирок биз күткөндөй, коомчулук жана бийлик күткөндөй ири ошо өлчөмдөгү бай, өтө бай адамдар андай кадамга жана мындай мыйзамга колдонуп президент чакыруун уккан жок. Мен дагы өзүмө тиешелүү мүлктөрдү өзүмө катташым керек. Негизи эле машина болобу, үйүм болобу, аны мен башка бир тууганга же башка бир адамга каттап коюштун бул эч бир мисалы адамга деле зыян алып келбейт, бул ачык эле көрүнүш. Айрым баягы качып жүргөн адамдардын байлыктарын мисалы карап көргөн болсок, Кыргызстанда жок, чыгарылып кеткен. Кыргызстанда мисалы мындай айтканда бир 5-10% эле калтырып койгон, калган 80-90% баардыгын башка өлкөгө алып кетишкен. Себеби буга чейинки бийликтерге мүмкүн ишенбөөчүлүктөр болуп келген. Бүгүн эми ачыктагыла, бүгүн бизде андай баягы зөөгүрчүлүк, ОПГ жана башка коркутуу, үркүтүүлөр болбойт. Келгиле биз мамлекетке бир сом болсо да салым кошуп, ушул мамлекеттин келечеги үчүн кам көрөлү деген чакырык бул абдан туура. Белгилесек, президент Садыр Жапаров жеке жактардын активдерин ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзамга 2023-жылдын 20-июнунда кол койгон. Мыйзамдын максаттары катары өлкөнүн экономикасына ички тышкы инвестицияны көбөйтүү, көмүскө экономиканын үлүшүн азайтуу белгиленген. Министрлер кабинети легалдаштыруу өнөктүгү 1 жылдан ашуун убакытка созулуп, байлыгын ачыкка чыгаргандарга кылмыш иши козголбойт деген кепилдик бергенин билдирген. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Бишкек. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго таандык делген Кара Суу районундагы 26 мүлк камакка алынды. Бул маалыматты кадастр мамлекеттик мекемесинин райондук бөлүмү тастыктады. Маалыматка караганда камакка алуу ушул жылдын 19 январында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жөнөткөн каттын негизинде жүргүзүлгөн. Камакка алынган мүлктөрдүн арасында Исмаил Ата мечети, Исмаил Ата чайканасы, Апизайыны Ислам институту сыяктуу имараттар, үйлөр да бар экени айтылды. Кадастрдын райондук бөлүмү булардын ичинде Матраимовдун туугандарынын мүлктөрү да болушу мүмкүн экенин эскертти. Буга чейин Райымбек Матраимовдун Ош шаарындагы үйүнө УКМК мөөр басып кеткени маалымдалган. Сузак районундагы 2015 жылы жасалган адам өлтүрүү фактысынын бети ачылды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди. 2015 жылдын 3 сентябрында Сузак районунун Кыржол айылынын 1971 жылы туулган тургунунун сөөгү табылган. Кароодо анын мыкаачылык менен өлтүрүлгөнү аныкталган. Бул боюнча Жалал Абад облустук милициясы кылмыш жаза кодексинин 97-беринеси адам өлтүрүү менен иш козгогон. Бирок кылмыштын бетин ачуу боюнча көрүлгөн чаралар натыйжа берген эмес. Буга байланыштуу маркумдун туугандары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевке арыз менен кайрылышкан. УКМКнын кызматкерлери ыкчам иликтөө жүргүзүп, натыйжада өлүмгө шектүү катары 1989 жылы туулган айылдашын табышкан. Кармалган адам көрсөтмөсүндө жеке араздашуулардын айынан мас болуп барып, өлтүрүп салганын мойнуна алган. Учурда шектүү УКМКнын тергөө абагына камакка алынган. Бул ишке катышы бар башка адамдарды табуу иштери жүрүп жатканы айтылды. Прокуратура Бишкектеги милиция кызматкерлерине 77 иш козгоду. Прокуратура кызматкерлери көзөмөл иретинде Бишкек шаарындагы милиция бөлүмдөрүнө текшерүү жүргүзгөн.
Айрым милиция кызматкерлери бети ачылбаган кылмыштар боюнча өздөрү тосмо арыз жазып, ага жабырлануучулардын колун жасап коюшуп, өндүрүштөн кыскартып салып турушкан. Жасалма тосмо арыздардын жасалма жарашуу келишимдеринин көпчүлүгү урлук фактыларына байланыштуу болгон. Ошол эле учурда кээ бир кылмыштар боюнча күнөөсүз адамдарды мажбурлап мойнуна алдырышып, алардын атынан жасалма көрсөтмө даярдашкан. Айрым кылмыш иштеринин реабилитацияга жатпаган негиздер менен өндүрүштөн кыскартышкан. Кээ бир кылмыштар боюнча жабырлануучулардын арыздарына жалган маалыматтарды киргизишип, жарандардын жеке менчикке болгон укугун калыбына келтирбей, иштерди мыйзамсыз өндүрүштөн кыскартып келишкен. Текшерүүнүн жыйынтыгында Бишкек шаарындагы милиция кызматкерлерине кылмыш жаза кодексинин 337 беренеси, 358 беренеси, 361 беренеси менен 77 иш козголуп, тергөө жүргүзүү милдети аскер прокуратурасына жана УКМКга тапшырылды. Бишкекте тез жардам борборунун жетекчилиги 18,4 миллион сом кымырып алышкан. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлайт. Текшерүүдө 2022 жылы жана 2023 жылдын 7 айында Бишкек шаарынын тез жардам борборунун жооптуу кызмат адамдары жана жетекчилиги кызмат абалдарынан кыянаттык менен пайдаланышып, айлык акынын үнөмдөө фондусуна бөлүндү деген шылтоо менен эмгекке катышуу коэффициенти катары 18 миллион 126 миң сомду борбордун бардык кызматкерлерине төлөбөстөн өздөрү мыйзамсыз бөлүп алышкандыгы аныкталган. Мындан сырткары атылган борбордун жетекчилиги дарыгерлерге орто жана кенже медициналык персоналга айлык акыга кошумча төлөм катары каралган акчаны ай сайын өздөрү да мыйзамсыз алышып, жалпысынан 287 миң сомдук материалдык зыян келтиришкен. Бул фактылар боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө жүргүзүү УКМКнын Бишкек шаары боюнча башкармалыгына тапшырылды. Бишкекте Афганистан маселелери боюнча 6-чы регионалдык диалог өттү. Ага коңшулаш жана башка бир катар мамлекеттердин коопсуздук кеңеш өкүлдөрү катышышты. Иш-чарада мамлекет башчысы Садыр Жапаров Ооганыстандагы кырдаалга байланыштуу негизги 3 көйгөйдү көтөрүп, аларды чечүү маселесин ортого салды. Бул иш-чаранын негизги максаты аталган мамлекеттеги катаал кырдаалды талкуулоо болду. Жыйындын алкагында дагы кандай орчундуу жагдайларга токтолушту жана ага карата чечимдер кандай? Кийинки материалда сөз болот. Афганистандагы татаал кырдаал. Бул мамлекет туш болуп жаткан чакырыктардын жана коркунучтардын кеңири спектрі кандай. Мамлекет башчы Садыр Жапаров Афганистандагы эң башкы 3 көйгөй катары терроризм, наркотрафик, жаналсыз экономиканы атады. Первое. Терроризм сегодня проходит глубокую трансформацию, в том числе выборы тактических приемов и способов конспирации, а также в вопросах финансирования и разработки собственных информационных стратегий. Исходя из текущей ситуации, вынужден констатировать, что, несмотря на ряд положительных тенденций, в целом сохраняется возможность экспорта нестабильности с афганской территории в страны-соседи и далее в регион. Второй по актуальности проблемой обеспечения международной и внутренней безопасности мы определяем фактор наркотрафика. Несмотря на официальный запрет со стороны правительства Талибан на выращивание мака и торговлю наркотиками, из-за сложного социально-экономического положения основным незаконным источником дохода местного населения остается наркобизнес. Аны менен катар президент Афган экономикасына токтолуп, аталган мамлекеттин улуттук банкынын тоңдурулган активдери Афган элинин жыргалчылыгы үчүн тез арада пайдаланууга берилиши керек деген пикирин билдирди. В этой связи полагаем, что замороженные активы Национального банка Афганистана должны быть скорейшим образом переданы в использование на благо афганского народа. Последние годы мы сталкиваемся с небывалым количеством кризисов безопасности как внутри региона, так и за его пределами. Все более усложняется геополитическая обстановка, дает основания предполагать, что в ближайшей перспективе страны, а также союзы, блоки и международные организации продолжат подвергаться
различного рода рискам во многих сферах безопасности. Бишкекте өткөн Афганистан маселелери боюнча 6-чы регионалдык диалогунда Ауганстандын аймагында эл аралык террористтик жана экстремисттик уюмдар үчүн трамплин катары пайдаланууга жол берилбестиги, алардын бир тобу коңшу мамлекеттерге каршы кылмыш иштерин жүргүзүүгө багытталганы талкууланды. Мындан тышкары героинди, опиумду жана метамфетаминди өндүрүүнүн эсебинен калктын жана Ауган экономикасынын бир бөлүгүнүн кирешесинин олуттуу булагы болуп кала берген Афган банги аткезчилигинин тобокелдиктери азайтылбай жаткандыгы белгиленди. Афганистанда түзүлгөн кырдаал бизди коркутат. Ал кандай кырдаал? Афганистандын аймагында көптөгөн террористтик жана экстремисттик уюмдар жүрөт. 40тан ашык уюмдар ошол жерде жүрөт. Алардын саны жылдан жылга көбөйүп атат, анын мүчөлөрү да көбөйө баштады. Эң коркунучтуу алар болсо ошол жерге түндүк провинциялардан көчүп келип, түштүк провинциядан көчүп келип, түндүккө келип жайгашып атышат. Көптөр болсо Сирияда болгон согушта, Иракта болгон согуштагы боевиктердин баары буяка ооп келген Афганистанга. Мына ошолордун баары топтолушу, анан алардын активдүү эмеге өтүшү, мындай активизацияга өтүшү бизди кооптондуруп койбойт. Ошондон бул жалаң эле Кыргызстан эмес, мына бүгүнкү ушу диалогко катышкан мамлекеттердин атайын кызматтары жана коопсуздук кеңештеринин жетекчилери дагы ошол өзүнүн кооптонуусун бердин айтып, анан ошол эле кезде жана кооптонууну айта бербестен өзүнүн сунуштарын да киргизди. Кыргыз Республикасы үчүн Ауганстандагы кырдаалды жөнгө салуу коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуунун негизги артыкчылыктарынын бири ойдон калат. Коркунучтарга жана чакырыктарга каршы күрөштө биргелешкен күч-аракеттер, мамлекеттер аралык өз ара аракеттенүүнүн бардык деңгээлдеринде ыраттуу жана системалуу иш жүргүзүлүү аркылуу гана олуттуу натыйжаларга жетишүү болору айтылат. Абдан тез маалыматты алмашып туруу. Афганистанда болуп аткан кырдаал боюнча маалыматты атайын кызматтар аркылуу укук органдар жана биздин коопсуздук кеңештерин менен маалыматтарды алмашып туруу. Абдан кооптонуу маселеси жанагы суу ресурстарын биргелешип пайдалануу дагы абдан берде көтөрүлдү. Мына Казакстанда көтөрдү, аны биз да көтөрдүк, Өзбекстанда көтөрдү. Аякта көптөгөн адамдар палаточный городокто жашашат экен. Мына ошолордун баарына эл аралык коомчулук жардам берсин деген сунуштар болуп атат. Жанагындай гуманитардык жардам бериш керек болуп атат. Андан тышкары анын жанагындай тоңдурулуп койгон Афгандын активдери бар. Кээ бир мамлекеттер тарабынан ошону бошотулуп кайра Афган өкмөтүнө берилсе, ошол эки акчалар, каражаттар Афган элине, азыр кыйналып аткан элинин муктаждыгына сарпталсын деген сунуштар да болду биз. Афганистан маселелери боюнча 6-чы регионалдык диалогко Кыргызстан, Индия, Иран, Казакстан, Кытай, Россия, Тажикстан жана Өзбекстандан коопсуздук маселелерин көзөмөлдөгөн жогорку өкүлдөр катышты. Эскерте кетсек, Кыргызстандын өзү 2021-жылдын ортосунан бери өкмөттүн колдоосу менен бир нече гуманитардык миссиялар аркылуу Талибан Ауганстандын калкына жардам көрсөтүп, 230 тоннадан ашык азык-түлүк жана дары-дармектерди анын ичинен жер титирөөдөн жабыркагандарга жеткирген. Байман Ахматов, Майрамбек Абдибилал уулу, регион Бишкек. Бүгін 16 февральда Жалалабадта Куттуу эл республикалык улуттук форум болуп өттү. Улуттук форум кыргыз элинин нарк населин кийинки моонга жеткирүү, жаштарды патриоттулукка үндөө, өнүккөн заманга улуттук баалуулуктарды, салт сананы сактоо менен кадам таштоо максатында уюштурулган. Жылдызы жанган Жалалабад аталышындагы жыйынга Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов катышты. Иш-чарадан толугураак Асель Сыдыкова сөз кылат. Малым болгондой, акыркы 2 жылдан бери Куттуу эл республикалык улуттук форуму өлкөнүн бардык аймактарында өтүп келүүдө. Кезектегиси бүгүн 16 февралда Жалалабадта болуп өттү. Жылдызы жанган Жалалабад аталышындагы жыйынга мамлекеттик катчы Сүйүнбек Касманбетов, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, окумуштуулар, саясатчылар, ишкерлер жана жарандык коом катышты. Бүгүнкү Куттуу эл улуттук форумунун алкагында өткөрүлүп жаткан Жылдызы жанган Жалалабад иш-чарасынын алкагында дагы бир ирет инсанды калыптандырган рухий көрөмгө, коомубуздун бүгүнкү абалы, алдыга карай туура багыт алуудагы ойлор, омоктуу сунуштар ортого салынат деген ишеничтебиз. Кыргызстанда Улуттук форумда куттарыган Жалалабад, аймактын залкар инсандары, баатырлар жердеген Жалалабад тууралуу баяндамалар жасалды. Анда Жалалабадтын баалуулуктары айтылып, санжыралуу эл тууралуу кеңири баарлашуу жүрдү. Китеп окубай койдук. Эмеден алган, интернеттен алган маалыматтарыбызды эч ким текшербейт анычы. Ушул нукурабы, нукура эмеспи?
ушул кыргыздын чыныгы салт эмеспи? Илгеркиде цензура жок да азыр. Буну болбойт дебейт азыр. Бардыгын эле кабыл ала берип, биз өзүбүздүн баягы өзөгүбүздү, маданиятыбыздын өзөгүн жоготуп бараткандыктан ушуну калыбына келтирүү аракеттери жүрүп атат да азыр. Корс чыгып жеңди меле устаттарды. Улуттук форум президент кол койгон 8 жарлыктын негизинде уюштурулду. Максаты кыргыз элинин нарк населин кийинки муунга жеткирүү, жаштарды патриоттулукка үндөө, өнүккөн заманга улуттук баалуулуктарды, салт сананы сактоо менен кадан таштоо максатын көздөйт. Жалалабад эли кыргыз тарыхында ташка тамга калтырган, улуу жеңиштерди тартуулаган, келечекке үндөгөн чоң тарыхый окуялардын шарданы жана күбөсү. Мен үчүн бул жерде келип эл менен жолугушуу, ошол указдар тууралуу айтуу, указдарды ишке ашыруудагы макал, лакап, баян, уламыштарды менен негиздеп, улутубуз ким болгон, ким болобуз, кандай түшүнүктөр менен, кандай баалуулуктар менен биз элибизди мындан ары ээрчитебиз деген ой пикирдин тегерегинде кеңири сөз кылдык. Белгилей кетсек, иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын руханий, адеп, ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө, Кыргыз элинин баа жеткес руханий мурасы, Манас эпосунун үчилтигин ар тараптан изилдөө жана популярдаштыруу боюнча кошумча чаралар жөнүндө, улуттук нарк жөнүндө жарлыктарын жана 2021-2026 жылдары Кыргыз Республикасында кыргыз жараны деп, жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүүнүн концепциясын ишке ашыруунун алкагында өтүп келет. Улуттук форум мындан ары дагы өлкөнүн бардык аймагында уланат. Асель Садыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалалабад. Аксыдагы Каражыгач айыл аймагында быйыл чакан ГЭС пайдаланууга берилет. Курулуштун дээрлик 80% аяктап, демөөрчүлөр тарабынан каржыланып жатат. Пайдаланууга берилип калса, 2 айылды электр энергия менен камсыздай алат. Маалыматка ылайык, Аксы районунда бир нече чакан ГЭС курулуп жатканы кабарланган. Кененирээк кийинки материалда. Аксыдагы Авлетим дарыясына кубаттуулугу 2600 киловатт болгон чакан ГЭС курулуп жатат. Каражыгач айыл аймагындагы бул курулуш 2023 башталып, учурда 80% аяктап калган. Дирекционный канал, анан труба, напорный трубасы бар. Ошону быйыл бүтүрүп, ишке бергенге аракет кылып атабыз. Азыркы учурда бизде ошол аскатоолорду жардырып, жолдун четинен өтө турган каналды даярдыгын көрүп атабыз. Агрегаттар Кытайдан алып келип коюлган даяр турат, Жалалабадта туруп атат. Аны эме даяр болуп калса эле биз алып келип коебуз. Чакан ГЭС пайдаланууга берилсе, болжолдуу түрдө 2 айылды электр энергия менен камсыздай алат. Бул өз кезегинде айыл аймактагы тургундардын муктаждыктарын чечүүгө жарайт дешет жергиликтүүлөр. Сөт барган сайын эме тартыш болуп кетип аткан, сөттөр түн кышында өчүп аткан, ар кандай себептер менен өчүп аткан. Бир ГЭСтерде бир күн мурда өчүп калып, бир күнгө чейин өчүп калып аткан болуп, 1,5 күнгө чейин өчүп калып аткан. Анан ремонт кылыш оңдошуп атты, бирок эми бул техника экен да, бузулат экен, өтө муктаж болчу да, эми ушу бүтүп калса чечилип калат. Өлкөдөгү энергетикалык кризистин алдын алуу жана электр энергиясы менен толук кандуу камсыздоо маселеси акыркы жылдары актуалдуу көйгөйгө айланды. Мындан улам жерлерде чакан ГЭСтерди курууга кызыктар тараптар үчүн өкмөт тарабынан да жеңилдиктер берилүүдө. Эмне кылышым керек? Мага бизге документ жасап бергиле. Мен айылдык кеңештин төрагасын чакырып, кат жолдоп, депутаттарга салып сессияда колдоп берип, анан кийин ушу чакан ГЭСтин эмесин акимге кайрылып, аким госрегистр мамлекеттик каттоо кызматына тапшырма берип, бир жуманын ичинде документтерин растап бергем. Каражыгачта алгачкы жолу курулуп жаткан бул чакан ГЭСтин курулушу быйыл аяктап пайдаланууга берүү пландалууда. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион. Борбор каланын мектептеринде 17 жана 19-20 февраль күндөрү сабактар кыскартылып өтүлөт. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда, мындай чечимди Билим берүү департаменти Кыргызгидрометтин аба ырайы боюнча такталган маалыматты эске алуу менен чыгарган. 17 жана 19-20 февральда биринчи нөөмөт саат 9:00 башталат. Ал эми экинчи нөөмөт саат 16:00 бүтүшү керек. Сабактар 30 мүнөткө созулат деп жазылат маалыматта. Мэрия шаардагы бала бакчалар кадимки режимде иштеп жатканын айтып, бирок ата-энелер кааласа балдарын үйгө таштап, кааласа бакчага калтыра аларын белгилеген. Жеке менчик билим берүү уюмдарына Кыргызгидрометтин аба ырайы тууралуу маалыматтын эске алуу менен окуу процессин уюштуруу сунушталат деп жазылат кабарда.
Регион телеканалы кайрымдуулук чыгарылышын улантат. Сузак районунун тургуну Жылдызкан Кулматова коомчулуктун жардамына муктаж. Жолдошу ушул жылдын январ айында каза болуп, учурда кызы экөө бирөөнүн мал сарайында жашап келишүүдө. Өмүрлүк жолдошу өтүп кеткенден кийин базарда иштеп тапканын күнүмдүк тиричилигине араң жеткирүүдө. Учурда турак жайга муктаждык жаралгандыктан коомчулуктан жардам суроого аргасыз болуп отурат. Толугураак кийинки сюжетте сөз болот. Бул ээн талада, сай боюна салынган кепеде сырттан көргөндөр адам жашайт деп ойлобойт. Бирок эскилиги жеткен турак жайда Сузак районунун тургуну Жылдызкан Кулматова 9-класста окуган кызы менен өмүр кечирүүдө. Жардам берип атат. Мен көрбөй туруп деле ишенем жардам беришине. Бул үй бүлөнүн жашоо шарты. Сиздерди кайдыгер калтырбаган болсо, жардам колун сунсаңыздар болот. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, Регион. Кыргызстандык Денис Петрашев дүйнөнүн мыкты суучуларынын ондугуна кирди. Кыргызстандык суучул Денис Петрашев суудагы спорттун түрү боюнча Катарда өтүп жаткан дүйнөлүк чемпионатта 200 метр аралыкты сүзүү өтүү боюнча жарышка катышты. 34 спортчунун ичинен Петрашев 2 минут 12 секундта сүзүп келип, жарым финалга өткөн. Жарым финалдык жарышта 200 метр аралыкты 2 минут 10 секундта сүзүп, 10-чу болуп келип, финалга өтүүгө бир аз жетпей калды. Денис Петрашев буга чейин 50 метр жана 100 метр аралыкты брас ыкмасында сүзүүдө жарым финалга чыгып, бирок финалга чыга алган эмес. Катардагы биринчиликтен кийин кыргызстандык суучул Денис Петрашев дүйнөнүн мыкты суучуларынын ондугуна кирди. Регион телеканалынын күндеми маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Бүгүнкү чыгарылышты мына ушул жаңылыктар толтурат. Ар дайым жакшы жан тургандашалы. Түз эфирде мен Айбек Исабеков болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.